каршы куралдуу күчтөрдүн баш колбасчысы жер кызматынын директору полковник Саксаев. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн 18-июнда Нарын облусуна иш сапары менен барды. Анда мамлекет башчысы алгач эле Тоору-Карт көзөмөл өткөрүү пунктунун иши менен таанышты. Таанышуу учурунда президент көзөмөл өткөрмө пунктунун жакшыртылган инфраструктурасы ЭАЭП стандарттарына толугу менен ылайык келип, чек арадан өткөн унаалар үчүн болушунча ыңгайлуу шарттарды түзүшү керектигин баса белгиледи. Садыр Жапаров Тоору-Карт көзөмөл өткөрмө пунктунун инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча бардык зарыл чараларды көрүп, санкцияланбаган жана эсепке алынбаган товарларды ташып кирүү тобокелдигин жоюу үчүн автоматташтырылган бажы системасынын ишин үзгүлтүксүз жүргүзүүнү тапшырды. Мындан сырткары мамлекеттик бажы кызматына Тоору-Карт чек ара тозотунун азыркы инфраструктурасын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте иштетүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну тапшырды. Андан соң президент Садыр Жапаров Ат башы районунун тургундары менен жолугушту. Мамлекет башчысы жергиликтүү тургундар менен баарлашып, аларды түйшөлткөн жер тилкелерин трансформациялоо, таза суу менен камсыздоо, электр энергиясына болгон тарифтер, социалдык объектилердин, жолдордун курулушу боюнча жана жеке мүнөздөгү суроолоруна жооп берди. Президент ошондой эле жакынкы мезгилде Нарын облусун өнүктүрүү фонду түзүү боюнча чечим тууралуу кеп кылып, ага жыл сайын Кумтөр Gold Company жакынын дүң пайдасынан 0,6% которуларын айтты. Бул каражаттар аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө багытталат. Жолугушууда башка маселелер менен катар Ат башы районунун аймагында чоң соода логистикалык борбордун курулушу боюнча долбоор талкууланды. Мамлекет башчысы облустун экономикасынын кыймылдаткычы боло турган аталган долбоордун маанилүүлүгүн белгиледи. Садыр Жапаровдун айтымында бүгүнкү күндө бул долбоорду ишке ашырууга ар кайсы өлкөлөрдүн инвесторлору каражат салууга даяр жана бул жерде көптөгөн товарларды чыгара турган өнөр жай, текстиль жана башка ишканалар жайгаша баштайт. Мамлекет башчысы белгилегендей, инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдө ал биринчи кезекте жергиликтүү элдин пикирин эске аларын билдирген. Мына ошондуктан ал эл менен кеңешүүгө келгенин айтты. Эгер ат башылыктар таптакыр эле каршы чыгышса, анда соода логистикалык борборду башка аймакка куруу маселеси каралышы мүмкүн экенин кошумчалады. Президент соода логистикалык борбордун курулушу менен 30 миңге чейин жаңы жумуш орундарын түзүү мүмкүнчүлүгү болорун, бул учурда дотациядагы аймак болуп саналган Нарын облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң өбөлгө болуп берерин баса белгиледи. Район тургундары жер бөлүп берүү маселесин өз убагында чече албаган жергиликтүү бийликтин натыйжасыз ишинен улам буга чейин аталган долбоорду ишке ашырууга каршы чыгып келишкенин белгилешти. Жергиликтүү эл жалпысынан индустриялык соода логистикалык борбордун курулушун колдошоорун билдиришип, ошону менен бирге калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгына көңүл бурушту. Мен муну ушул 4 ай 5 айдан бери изилдеп, аныктап чыктым. Жакын арада ошол инвесторлорду топтодум. Бул бир эле киши эмес, бир эле Кытай эмес экен. Бул жерде түрктөр кызыктар экен, өзбектер кызыктар экен, пакистандыктар кызыктар экен. Анан кийин бул жерде логистикалык борбор салынмаган экен. Бул жерде борбор салынгандан кийин электромобилден баштап ручка, карандаш, тетрадка чейин, текстиль полностью ушул жерде швейный фабрикалар курулмаган экен. Анан ушул жерден анан кийин борбору болуп, анан бүт Пакистан аркылуу араб өлкөлөрүнө, Иранга чейин ушундай чыгып кете турган пландар болгон экен. Жолугуп мен сүйлөштүм, такташтым алар менен. Анан аларга мындай деп айттым: биз кыргыз мамлекетинин башчылары эл менен эсептешишибиз керек. Элдин ой пикирин сөзсүз эске алышыбыз керек. Мен эл менен барып жолугуп, сүйлөшүп, такташып келейин. Эгерде эл макул десе, анда салабыз. Жок, каршы болсо, анда салбайбыз. Менин жеке оюм, өзүм жеке оюм, бир жерде салсак туура болмок. Анткени бүтүндөй Нарын областын ушул жерде ушул бир эле логистикалык борбор багып коймок. Эгерде бул салынып калса, 25 миңден 30 миңге чейин жумушчу орunu пайда болот экен. Салынып баштаган күндөн баштап 1 жылдан кийин 20 миң орун, андан кийин уже толук кандуу иштей баштаганда 30 миң орун. Анын 95% биздин өзүбүздөн иштейт Кыргызстанда. 5% уж иностранецтер болот. Бул Кытай, Түрк жана башкалар. Алар эми баягы башчылары, анан инженерлери, мастерлери. Калган жумушчу орундардын бардыгы биздин өзүбүздөн болот.
Билет баасы 69 сом. Бишкек балыкчы каттамы боюнча поезд каттай баштады. 2021-жылдын 18-июнунан тарта Бишкек балыкчы Бишкек каттамы боюнча поезд каттай баштады. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган каттам боюнча поезд эс алуу мезгили аяктаганга чейин каттайт. Билет баасы 5 жаштан 10 жашка чейинкилерге 34 сомдон, 10 жаш жана андан улууларга 69 сом, ал эми 5 жашка чейинки балдарга акы алынбайт. Коронавируска каршы чектөөлөрдү сактоо үчүн жүргүнчүлөргө сөзсүз бет каптагынып саякаттоого уруксаат берилет жана кол кап кийүү сунушталат. Поездде вагондордун ортосунда жүргүнчүлөрдүн кыймылына тыюу салынган деп кошумчалашты ишкананын басма сөз кызматынан. УКМК чет элдик студенттерден пара алып жүргөн окуу жайдын кызмат адамдары аныкталды. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Ош филиалынан пара алуу схемасы аныкталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык УКМКнын кылмыш жаза кодексинин 322 беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту пара алуу кылмыш белгилери боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Ош филиалынын айрым кызмат адамдары пара алууга катыштыгы бар экендиги аныкталды. Университеттин жетекчилиги окутуучулар менен биргеликте экзамендик сессияга жана мамлекеттик экзамендерге кирүүгө уруксат алуу үчүн чет элдик студенттерден пара алууга схема түзүп алышкан. Муну менен эл аралык коомчулуктун алдында мамлекеттик университеттердин беделин түшүргөнү аныкталды. Азыркы учурда жогоруда көрсөтүлгөн иш-аракеттерге тиешеси бар адамдарды аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Чүйдө мечиттен ок чыгарган адам кармалды. Чүй районунда 63 жаштагы жаран бейбаштыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык Чүй районунун ички иштер бөлүмүнө жергиликтүү 50 жаштагы ММ аттуу жаран арыз менен кайрылып, үстүбүздөгү жылдын 15-июн күнү болжол менен саат 21:00 чамаларында Чүй районундагы мечиттердин бирине бейтааныш бирөө кирип, колундагы куралын арыз ээсине такап, аны коркутуп, мечиттин дубалына каратып 2 ирет ок чыгарып, кийин белгисиз тарапка из жашырып кеткенин билдирген. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 266 беренеси ээн баштык боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Чүй облусунун ИИБнын жана Чүй районунун ИИБнын криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында жогорудагы окуяга шектелип 63 жаштагы АА аттуу Чүй облусунун жашоочусу кармалган. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш амалдары учурунда кармалган жарандын травматикалык тапанча, ок дарылар менен алынган. Окуя боюнча зарыл болгон экспертизалар дайындалган. Сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда. Кумтөр иши боюнча мурдагы 1-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык ведомстволор аралык тергөө тобу Кумтөр кенин иштетүү боюнча долбоорду ишке ашыруунун ар кандай баскычтарында коррупциялык фактылар боюнча кылмыш иштерин иликтөөнү улантууда. Сотко чейинки өндүрүштө Кыргыз Республикасынын мурунку 1-вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашевдин өлкөнүн жогорку саясий жетекчилигинде иштеп жатып, канадалык Центера компаниясынын өкүлдөрү менен жең учунан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кумтөр кенинде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирип, аталган компаниянын кызыкчылыгын ишке ашырууга багытталган кылмыштуу иш-аракеттери аныкталды.